Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности. Салам достор, жақында Жети Батырдын мөөнөтү өтүп кеткен каймактарыны биз көргөзүп бергенбиз. Как журналист катары бул жака экинчи тарапты да укканга келдик. Достор, заводто чымынга каршы ушундай күрөш экен. Жана копченый кылып кургатып атканда ушул жерде основной молочный чыгарасыңар окшойт да силер. Основной киста молочный да. Булар сүткө сүт алып келгенде. Жети Батырдын цех экен бул жак. Курутtu тартканбыз да, токмок шаарында курут чыгарган жер. Ошол жерден Жети Батырдын мөөнөтү өтүп кеткен каймактар чыгып калды да, токмокко кантип барып калды ал? Достор, жакында өзүбүз көргөзгөнбүз, билесиздер, жалпыңыздарга маалымдаганбыз. Жети Батырдын мөөнөтү өтүп кеткен каймактарыны биз көргөзүп бергенбиз. Как журналист катары бул жака экинчи тарапты да укканга келдик. Ассаламу алейкум беке. Проект Сахар, менин атым Али Эргеш болот. Жети Батырдын цехи ушул жакпы? Ушул. Кирсек болобу? Ассаламу алейкум бекелер. Цех кайсыл жакта беке? Цех база. Достор, бул Жети Батырга кириш жак экен. Техника безопасности бул жакта эмнелер көргөзүлгөн? Табачный изделия, спирттик ичимдиктерди ичкенге болбойт деп жазып коюптур. Менин атым Али болот. Сахар берүүчү. Жакшы келдик. Жетекчи сизби бул жакта? Болобуз. Менин атым Али. Цех кайсыл жакта беке? Цех бул жакта. Көрсөк болобу? Азыр 1 минут да. Макул беке. Достор, биз жаңылышпай келиппиз. Жети Батырдын цех экен бул жак. Азыр бизге халат беришет экен. Илгиз мынаны тартсам. Бул жакта чепчик, маска, перчатки, бахила деп жазып коюптур. Пулдор таза. Муну көрөбүз азыр. Жети Батыр. Прайс лист дейт. Бересизби баке? Так, ушуну канчадан келет? Мен операторум. Достор, биз азыр башчы бир нерселер даярдап берем деди, биз ага карабай өзүбүз кирип келдик. Бул жак холодильник окшойт. Албетте билинип атат, минус. Бул жакта эмнелер чыгарылышын азыр жетекчисинен сурап көрөбүз. Сиздин атыңыз ким беке? Мага бирөөнү берсеңиз жетет. Тиги Жети Батырдан кандай продукциялар чыгат? Азыр бизде кисломолочный продукция основной, сметана, каймак, творог, дагы кефирлер чыгат. Кефирлер, биздин берүүлөрдү көрөсүздөр бө? Негизи мындай Нисахарды көрүп турасыздарбы? Көрүп турабыз. Жакында биз курутtu тартканбыз да, токмок шаарында курут чыгарган жер. Ошол жерден Жети Батырдын мөөнөтү өтүп кеткен каймактар чыгып калды да. Мен ошол максатта силердин экинчи тарапты да угуп коеюн, булар комментарий берсе керек деген майында келген бул жака. Ол маселе боюнча бизде өтө неме болду. Баягы не дейт? Бизде өзүбүздө куруп чыгара турган цехыбыз бар, но сүзмөнү атайын өзүбүз жасайбыз да. Сүзмөлөр ошондой не чоң жок, негизи токмокко кантип барып калды ал? Ондой маселелер барча бизде өзүбүз билбей калганбыз, кандай барган. Себеби дегенде биздин возврат продукцияларыбыз негизи утилизация болот да. Утилизация болгондо да корумга кетет, баягы неме кылып туруп. Башка немелерден өзүбүз азыр иликтегенге аракет кылып атабыз, кандай ол жерге барып калганды маселе боюнча. Азыр сиз бул молочный продукция боюнча специалист да, турабы? Ошол байкебиз, ошол передачада айтканда бизге мөөнөтү өтүп кеткен каймактардан сары май иштеп чыгарса болот деген. Мен ошол жерде айткам. Биз накты азык болсо, жанагы айылда, тоолордо өзүбүз жасаган каймак болсо, болушу мүмкүн, мен ага ишенем, туура. Бирок мындай завод, фирмаларда чыкканда рафинированный болуп калат, турабы, ал товарлар? Рафинирован дегенде биз неме кылып, он менен бир тартышканга бир неме жок, но ондой маселелерди
Биз Жок, негизи сарымай чыгабы ошол сарымай чыгарганга Жети Батырдын каймагына? Биз сарымай чыгарганга аракет кылбадык. Себеби деген просроченный продукт уже адамга зыян тийиши мүмкүн деген көйгөй бар. Ошон үчүн биз олорду неме кылбайбыз. Сарымай чыгарганга аракет кылбадык. Эми азыр бизде коробкалар экен. Бул жака ошо упаковка болот окшойт бул жактарда. Перепаковка бул жерде коробкалар неме кылышып болот да. Достор, бул Жети Батырдын Оштогу цех экен. Дагы башка бир шаарларда да барсыңарбы? Производство только Ошто. Ошто, жалаң Ошто. Байке, бул коробкада турат да азыр. Ушул жактан сразу бул жака койлабы же бул какой-то бир тазалыктан өтөбү? Тазалыктан өтүп келди бизге. Келди уже. Тазаланып келди, силерге. Тазаланып келди. Бул жактан уже автоматизирован салынат. Кейін уже неме кылынат. Азыр бул иш токтоду, азыр чоңуна өтөт да бул. 200 граммдагы 400 грамм коёт да. Бир линия бирдей эле кетет. Өзү негизи основной молочный чыгарасыңар окшойт силер. Основной чисто молочный Башка продукциялар чыгабы? Эт продукциялар. Буюрса эми оңой нерселерге аракет кылабыз. Сертификаттар бар. Госстандарттан өтүлгөн. Областной сестраган, райондук сестраган тест тизимиге алып, өзүбүз немени квартальный лабораторияга берип турабыз продукцияларды текшерип туруп. Юсуф байке, бизде максат мындай да. Бизде максат видео тартуу эмес да. Бизде ушундай өнүгүштү бизде жогорулатыш. Бизде продукциялардын качествосын жогорулатып берүү. Ошондуктан атайын Бишкектен сиз жака келип атабыз да биз. Жанагы сиз айтып аткандай ушунчалык мээнет кылып иштеп атсаңар, бул жактан просрочка чыгып атканы, анан мен Жети Батыр ушундай просроченныйлер менен иштешет дегенден алыс болдум да, экинчи тарапты угуш үчүн келгем. Бул жерге ишке түшө элек да. Бул эмне? Сметанабы? Бул сметана. Кайра колосу немеси. Базарга даярдоо, э? Базарга даярдоо. Эми готов продукцияны чыгып кетет. Жанагы маселени үйрөнүп чыктыңарбы ошо видеону көргөндөн кийин өзүңөр? Да, үйрөнүп чыктык. Ондой нерселер бизден кетиши мүмкүн эмес да, негизи. Себеп деген сиз айтып атасыз, мен ошону түшүнбөй атам да, байке. Сиз утилизацияга кетет деп атасыз, туурабы? Возврат товар силерге келет. Силерден кийин утилизацияга кетет. Ошол маселе менен. Ошонун арасында кантип өтүп кетти башкаларга дейм? Мен мындай кылып түшүндүрөм да. Бул жерде мисалы возврат товар бизге Ошто келет. Бишкекте безвозвратный системада иштейбиз да. Азыр объемда безвозвратный системада иштейбиз. Эми кандай түрдө кеткен, же корумго беребиз деп туруп алып кетип туруп, ал жакка кетип калган болушу мүмкүн. Но биз үчүнчү адамды болгонун анык 100% ондой нерселер бар. Себеби ондой биз ошол байкенин мен атын эстей албай атам да азыр. Бул жакта достор, бул подвал экен. подвал эмес. Бул да цехпи? Жок, мен подвалы деп айтайын дегем да. Мейли, кайрадан айтып беребиз, бул ылдыйдагы продукция даярданды экен. Мен наркы биринчи этаж деп ойлойм. Курут чыгарабыз дегенде мен силерге түшүндүрүп өтө турганда, курут аппараттагы объем өтө эле кичине бизде. Эми базарга чыгышты баштадык да. Эми сүзмөнү мисалы өзүбүз даярдайбыз. Биринчиден бул куруттун немеси, уже даяр немеси да. Кичине катуураак болот өзү аппараттан чыгарганчы. Бул мисалы жок, түшүндүрөт. Негизи байке тазалыкты кармаса болот да, туурабы? Тазалыкты кармап атабыз. Жанагы мен курутту тарткан жериме кайра келип атам да. Ошолор деле молочный продукция менен иштеп атат да. Анан силер деле иштеп атасыңар. Алар айтып атат да, биз ушунчалык кармай алабыз. Ушул бизде тазалык деп айтып атат да. Бирок ал тазалык эмес. Тазалыкты биз колдон келишинче кармап атабыз. Азыркы учурда биздин команда ISO стандартта окуудан өтүп атабыз азыр. ISO 22000 деген стандарт бар. Ошону азыр силерди мисалы скриптик кичине эми айтып өткөнүм жакшы деп ойлойм. Биз неме боюнча силерди главный фронтта акыркы готовый продукциядан кирип калдыңар да. Но бизде азыр даярчылык кетип атат. Именно по стандарту кире турган жерлерде сан пропускниктердин бул эмне байке? Бул творог фасовочный аппарат.
Бул нерсе эми наладкада пуска наладка наладка кылып аткан учуру бар. Буларчы? Бул продукцияларды ташыганга контейнерлер окшойт да. Пищевой специальный производственный немелердики. Баке, мына чымындар күрөшөт. Кантип күрөшөсүңөр буларга каршы? Бул чымындар менен атайын немелерибиз баягы немелер койдук. Кичине барбы Кирип келе атат. Атайын мешоктор бар. Ошол менен чыгарганга. Суусу бул жака кетет. Да, бул неме кетет. Сүзүнөн чыгаргандан кийин, мисал, суусу чыкпай калса, кичине туруш керек болуп калат да. Наркында жетпей калса, бул дагы суз менен илип, специалный кичине туруш керек, туура келип калган учурларда болуп калат. Бул сүт, сүткөбү? Сүткө. Жанагы аралаштыра тургандан танып калдым да. Наракта сепарация болуп атат, эми өтөт буякка. Достор, чыныгында биз көп деле специалист эмеспиз, эми Байке менен Байке айткан сөздөрдү силерге жарытып бере атабыз. Байке канчалык деңгээлде кайсыл сөздү туура айтты, буну өзүңөр баа бересиңер албетте. Мен ар дайым тарткандай эле ушул фактыларны, кандай болсо суроолорду, силер бере турган суроолорду мен берип баратам. Достор, заводдо чымынга каршы ушундай күрөш экен. Бирок мурдагы съемкаларга караганда бул жакта чымынды көп деле көрбөй атам. Билбейм канчалык деңгээлде бул нерселердин күчү жетет. Бул жагы аппаратный цех. Достор, бул жакта да цех бар экен. Сүт бышырылып атат окшойт, запах ушундай экен да. Бышырганга аракет кетип атат. Бул творогко даярчылык. Андай деп ойлогон эмес элем, анткени мен көрбөй эле, силерди заводуңарды көрбөй, мен биринчи просроченный продукцияны көрдүм да. Анан видеону чыгаргандан кийин өзүм деле ойлонуп баштадым да. Кээ бир комментарийлер пайда болуптур. Жети Батырды өзүң көрүп келбейсиңерби? Может, продукция башкалардын колунан өтүп кеткенби деген суроолор бар экен. Мен аларды окуп чыгып туруп, Ошко албетте Ошко барганымда мен Жети Батырга тием дегем да. Ошондуктан эле кирип келдик. Бирок силерде адресиңерди табыш оңой болбоду. Ушул жердеби? Кече чыккан трубкабыз бул. Бул кече чыккан. Кече чыккан трубка. Жана копченый кылып пургатып атканда ушул жердеби? Ушул жерде пургатып? Копченый да ушул. Бул жакта какой-то градус барбы? Же аппаратта ушундай. Бул жерде мореки спиралдар бар. Спиралдар бар. Производство жол бербейт. Туура келбей калат, ошон үчүн биз ошо сушильный камерада Мен заводко оңой менен кирбесек керек деп ойлогом да. Күч колдонуу же болбосо каршы болуп ошо жака тигиндей мигиндей мыйзам деп сүйлөшүүлөр болот экен деп ойлогом. Бирок охраналар анткен жок. Мен деле түшүнбөй калдым аны негизи.